Орусия жергиликтүү кыргыз YouTube каналдарын орус пропагандасын таратууга каржылайт. Жана алар жумушун жакшы аткарып жатканын айтуу керек. Кантип жана эмне үчүн экенин азыр талдайбыз. Сирена басылмасынын иликтөөсүнө ылайык, Украинада согуш башталгандан бери орус бийлиги Z көз караштарды жайылтууга миллиарддаган рубль короткон. Орто Азиянын кийинме кийиндигинде болуп жаткан окуялардын орусча позициясы мынчалык жайылып кеткени таң калыштуу эмеспи? Борбор Азиядагы орусчул пропаганда боюнча отчеттун эксперттери аны гибриддик согуштун маанилүү элементи болуп калды деп эсептешет. Орусия Украинага басып кирген күндөн тарта миңдеген аудиториясы бар кыргызстандык YouTube каналдары бул жагдайда активдүү чагылдырып, Украина менен НАТОнун беделин түшүндүрүп, Орусиянын фашисттерден куткаруучулар катары даңазалоодо. Мисалы, Кыргызстан 24 каналы. Жалпы жазуучулардын саны 646 миң. Баракта мезгил менен видеолор пайда болуп, кийинчерээк өчүрөт окшойт. Анткени азыр каналда болгону 5 гана видео бар, жана алардын баары күндүз жүктөлгөн. Баарында орус эксперти Дмитрий Василет сүйлөйт. Биз кардар болуп, бул каналдын ээси менен байланыштык. Алардын дагы миллион аудиториясы менен Telegram каналы бар экенин айтты. Анын жалпы көрүүчүлөрдүн 51% Кыргызстан менен Казакстандан экен. Экинчи кыргыз каналы жаңылыктар бүгүн. Бул жерде жазылгандардын саны мурунку каналга караганда 30 миңге аз. Дмитрий дагы бул жерде сүйлөйт. Алар Кыргызстан 24 күндө видеолорду таратышат. Көз карандырчысы ММКлар Дмитрийди бир нече жолу жалган маалымат таратып, үгүттөө иштерин жүргүзүп жатат деп айыптап чыгышкан. Дагы бир канал 5,5 миллион аудиториясы бар Кыргыз прессасы. Украинада согуш башталгандан бери алар батыш өлкөлөрүн, Украинаны, Зеленскийди кыргыз тилинде каралоого арналган 120 видеоролик тартышкан. Видеодогу материалдын өзүнө эч кандай тиешеси жок. Бул ансыз деле манипуляция. Ал эми видеонун өзүндө автор орусиялык блогторго гана таянат. Кыргыз басмасы өзүндө Facebook баракчасы бар. Анын администратору белгилүү Азалия Бабаева. Биз аны биринчи жолу жолуктуруп жаткан жокпуз. Азалия Кыргызстандагы бот чарбаларынын биринин фейк аккаунту. Биз аны 1 жыл мурун таап, фейк базабызга кошконбуз. Ошентип, биздин саясатчылар шайлоо учурунда колдонгон бот чарбаны Россиянын бийликтери азыртадан эле пайдаланып жатат деп айтууга негиз бар. Акыркы жаңылыктар каналында 800 миңден ашуун жазылуучулар бар. Видеолорду орточо эсеп менен 70-80 миң адам көрүшөт. Каналдын автору орусиялык 60 мүнөт программасын алып баруучулар Ольга Скобеева жана Евгений Попов менен түз эфирде алып барат. Күн сайын, тагыраак айтканда күнүнө 2 жолу Скобеева жана анын алып баруучусу телеэкранга чыгып, өлкөдө жана Украинада болуп өткөн акыркы окуяларды талкуулашат. Программанын баяны жөнөкөй. Украиндер фашисттер батыш Путинден айырмаланып, согушту баштаган эң коркунучтуу душман. 2020 жылы Insider орусиялык үгүтчүлөр канча киреше товарын иликтеп, тизмеге 13 алып баруучуну киргизген. Скобеева жолдош менен бул рейтингде 7-8 орунга ээ болушту. Жалпысынан алар жылына 26 миллион рубль табышат. Башкача айтканда, ар бири 13 миллиондон. Салыштыруу үчүн, коргоо министри Сергей Шойгу 12,6 миллион рубль табат. Ошондой эле Попов менен Скобеева дезинформациянын саны боюнча лидерлердин катарына кирди. Орусия эмне үчүн мындай баянды жайылтарын түшүнүү үчүн Кыргызстандагы пропаганданын мүнөзүн аныктап көрөлү. Демократиялык процесстерге жана институттарга каршы баяндоо. Кремлдин билдирүүлөрүнүн максаты демократия ийгиликсиз саясий система экенин коомго таануулоо. Россия өзү демократиялык мамлекет болуп, башкаруу формасы аралаш, башкача айтканда президенттик парламенттик деп эсептелгени менен бийликтин баары бир адамдын колунда топтолгон. Орус бийлиги буга чейин Кыргызстандын башкаруу формасын сындап келген. 2011 жылы мурдагы президент Дмитрий Медведев шылдыңдап мындай деп жооп берген. Бирок эч нерсени түп тамырынан бери өзгөртүүнүн кереги жок. Колуңдан келбегендиктен эмес, кереги жок болгондуктан. Кеп парламенттик демократия жөнүндө болуп жатат. Бул жолго биздин кыргыз досторубуз түшүштү. Орусия үчүн бул кооптуу. Кыргызстан үчүн парламенттик демократия бале. 2021 жылдагы референдумда, балким биз кыргыздар башкаруу формасын тандап алууда Россиянын бул баяны чоң роль ойногондур. Азыр бизге да аралашып кетти. Россияга болгон ыраазычылыктын баяны. Кремлдин үгүттөөчүлөрү бир нече жолу Советтер Союзунун мурдагы өлкөлөрүн айтып келишкен. Алар баарын бекер алган мурдагы СССРден, деп Орусия билдирет. Орто Азиянын тургундарынын салымы жокко чыгарылбашы керек. Алар акысыз эч нерсе алышкан эмес, жана республикада өндүрүлгөн ресурстардын жана каражаттардын ордуна өздөрү куруп, же алышкан. Моюнга алуу керек, Советтер Союзунун кыйроо процесси де-факто болгон менен десоветизация жана калктын аң сезимин деколонизациялоо процесси али бүтө элек. Коомдо россиялык үгүтчүлөр азыр басым жасап жатышат. Маалыматтык күн тартибин көзөмөлдөп турууга аракет кылып жатканы менен алардын алсыз жактары да көп.
Алар ортодо биздин кээ бир чиновниктер башка мамлекеттин кызыкчылыгына иштесин. Биз аларды жана Кремль пропагандасынын бардык кызычууларын бетин ачып көрөшө беребиз. Бардыңарга көрүшкөнчө.